Жалал Абад аэропорту 1945-жылы ишке кирген. Башында Фрунзе Жалал Абад каттамы боюнча 12 кишиге ылайыктуу учак каттаган. Ар тараптуу жагынан акырындык менен кеңейтилген аэропорт четинен жаңыланып, заман талабына ылайыктуу боло баштады. Буга чейин жаңы аэробекет комплекси курулган. Бирок аэродромдун төшөлмөлөрү, тагыраак айтканда учак учуп конгон тилкедеги асфальт мөөнөтүн өтөп бүтүп, жаңылоого муктаж болуп келген. Жыл сайын утурумдук оңдоп түзөө иштери жасалып турган. 47 жыл мурун капиталдык ремонттон өткөн асфальт төшөлмөсүн жаңылоо планы кабыл алынып, Манас эл аралык аэропорту 1-августтан тарта Жалал Абад аэропортунун ишин токтотуп, капиталдык ремонт жасамак болду. Капиталдык оңдоо иштери аэродромдордун төшөлмөлөрүнүн колдонуу мөөнөтүн узартуу жана учуулардын коопсуздугун камсыз кылуу максатында жүргүзүлөт. Аэродромдордун азыркы кездеги асфальт бетондук төшөлүшү бөлүнгөн ресурстун толугу менен иштеп бүтүргөн. Мындай төшөлмөнүн көрсөтүлгөн кызмат мөөнөтү 8-10 жылды гана түзөт. Быйыл июль айына чейин апта ичинде 3 жолу учак каттамы болуп турса, июль айында шаршембиден башка күндөрү толук каттап турду. Кээ бир жылдары Бишкек Жалал Абад аба каттамы токтоп калган учурлар болгон. Гражданская авиация өздөрүнүн келип сунушун берип кеттиптир. Бул жолду кайра мына жаңылап колдонууга бериш үчүн жолду жаңылаш керек дегенчи. Эгер бул быйылкы жылдын эсебинен жаңылап бүтпөсө жолду, сертификат бербейт дагы, аэропорт толугу менен кийинки жылдарга дагы колдонууга берилбей калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн быйыл бул жолду баштап, толук түрдө 3 айлык мөөнөттүн ичинде бүтүрсө, кийинки жылдардагы каттамдар толук түрдө иштей баштайт. Шаар тургундарынын айтымында бул жылы Жалал Абад Бишкек аба каттамы жылдагыдан жандуу болду. Такыр токтоп калгандан көрө ремонттоп, кайтара күчөйтүп, ушундай күн сайын учкан эмеси жакшы. Мен деле жумуштар менен, отчеттор менен барып келип турам. Бул жакшы нерсе. Биякта машина менен неме болгондон көрө отурасың, барасың, кыйналбайсың. Анан эми даярдыгы токтоп калса такыр эле неме болобуз, аксайбыз, үйрөнүп калган немелер, иши чыккан адамдар болот. Маалыматка ылайык, капиталдык ремонт иштери ноябрь айында аяктоо пландалууда. Ага чейин Манас ачык акционердик коому жарандарга кайрылып, жагдайды туура түшүнүп турууну өтүндү. Осмон Улам Садыр уулу, Алмаз Сатаров, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.